Мен келгенде токтон элек баладай, бирок өзүн балалыкка санабай жаткан экен. Ысык көлүм күрпүлдөп толкуп алган толкунунан жана албай деп. Бир кездерде Алыкыл атабыз ушундай ыр жазган экен. Ошол ырды айтайын, анан өзүмдүн ыймандай сырымды айтайын. Ассалому алейкум, урматтуу достор, кадырман каттаруучулар. Учурда уудуу болуп жаткан же болбосо актуалдуулугу апа кейине жетип жаткан, ашып жаткан бир маселе бар. Ал маселени баамдап турасыңар, байкап турасыңар. Ал ысык көлдүн атын алмаштыруу сунушу. Бул сунуш чыкты. Эмне максатты көздөп чыкты, кайсы жактан чыкты, ким тарабынан чыкты, кандай кызыкчылык менен чыкты. Мен үчүн ал башка маселе эмес, мен үчүн ал башка маселе. Мен дагы ушул сунуш боюнча өзүмдүн оюмду ортого салгым келди. Анан ушул сунуш менен чыккан инилериме суроо салгым келди. Кандай болгон күндө дагы бул баягы айтылбай турган сөз эле айтылып кетти өзү эле дегенди бул сунуш чыгып кетти. Ага жакшы пикирлер айтылды, жаман пикирлер айтты, каршы пикирлер айтылып жатат, айтыла берет дегендей. Эми ошол инилерим айтып жатат да, ысык көлдү Кыргыз деңизи деп атап алсак жакшы болот дегендей. Анткени ысык көлдү орусча которгондо иссык күл болуп калат экен да, ал эч кандай маанини бербей, түшүндүрбөй, ыйыктыгы жоголуп, мындайча айтканда, көңүлгө да тойбой калат экен, көзгө да тойбой калат, толбой калат экен да. Ушуну нерсени эле себеп кылып туруп, анан атын алмаштырыш керек деген сунуш менен чыгышыптыр да. Албетте мен мындай сунуш менен мен макул эмесмин. Ал бир адамдын өзүнүн жеке пикирин айтканга акысы бар. Мен ушундан улам ушул ойдуңу менен кетип, ушул кептин кербени менен кетип, инелериме суроо салгым келет да. Ысык көлдүн атын ошондой алмаштыргандан кийин ысык көл болуп, мындай ысык дагы күл дагы эч нерсени билгизбейт дегенден кийин, анда Кыргызстанда бир эле ысык көл эмес, толгон токой көлдөр бар. Чатыр көл, Соң көл, Сары Чолок көл, Майда Барат көлдөр, ала көп көлдөр бар да. Ошолордун атын баарын алмаштырып салышыбыз керек болуп калабы. Кандай дейсиңер буга? Соң көл, Чатыр көл деле эч нерсени билгизбейт да. Орусча. Кымбаттуу кыргыз элим, неберем 15 жашта. 10 жашынан бери эпилепсия оорусуна кабылып, ошондон бери алып барбаган жерибиз калган жок. Турция мамлекетине алып барып дарыгерлерге көрсөтсөк, башында киста бар дейт. Аутологиялык өзөк клеткасын трансплантациялоо, жөнгө салуу керектигин айтышты. 30.000 АКШ доллары керектелет экен. Ага каражатыбыз жетпейт. Мамасы болсо Турция мамлекетине иштеп кетти, ошо каражат табам деп. Айланайын кыргыз элим, колуңардан келсе жардамыңыздарды берип коюңуздарды суранамын. Ушу кызымдын, небере кызымдын өмүрүн сактап калууга чоң мүмкүнчүлүк берип коюңуздар. Окулганда болуптур, алардын баарын, көлдөрдүн баардыгын жапырт алмаштырып салалы. Кара көл деген шаар бар. Аны эмне кылабыз? Кара көл деген шаар деле орусча кара көл деп жүрөт. Ал эми баягы кара көл дегенди баарыбыз жакшы билебиз. Ал баягы териси өтө кымбат козу. Туурабы? Кара көл деп коет. Ошо козунун терисин Түркмөнстанда. Анданы кара деңиз дешибиз керек, Чорный море дешибиз керек, ыңгайлуу болуш үчүн, оозго дагы оңой болуш үчүн. Кандай дейсиңер? Кара көл шаарын. Анда эгер ошондой кеп менен кете бере турган болсок, биздин мамлекеттин аты Кыргыз Республикасы, бирок Киргизия дейт. Жазышат, айтышат. Кыргызды дагы киргиз деп жазышат, айтышат, туурабы? Ал деле орусча киргиз деген эч кандай маанини билгизбейт. Кыргызчага которгондо ал башкача маанини билгизип калат да. Киргиз деген ал жайылган кирди үйгө киргиз, жайылган малды короого киргиз, келген келинди көшөгөгө киргиз деп айтабыз да, туурабы? Ал улуттун атына шайкеш келбейт да киргиз деген сөз. Муну кандай кылабыз? Анда аны деле ушундай кылып туруп орустарга оңой, бизге орой болуп калат экен деп алмаштырып салышыбыз керекпи? Кандай дейсиңер? Эгер мейли буну мен мисалдап айттым, эми дагы нары кетейин. Ысык көл областы Ысык көл көлү болгон үчүн Ысык көл деген район бар, туурабы? Ана кандай кылабыз анда? Ысык көл эгер жоюлуп кете турган болсо,
Чолпон Ата району кылабызбы? Аны да тактап алышыбыз керек да. Ысык көл областы бар, аны кандай кылабыз? Каракол областы кылабызбы? Же силер айткандай Кыргыз деңиз областы кылабызбы? Эгер Ысык көл Кыргыз деңизи боло турган болсо, анда ошол атын алып, ошол Кыргыз деңизи болуш керек да. Мисалы, Талас шаары болгон үчүн Талас областы, Нарын болгон үчүн Нарын областы, анан Кыргыз деңизи боло турган болсо, анда биз Кыргыз деңизи областы деп аташыбыз керек да. Областтын аты кандай дейсиңер? Эгер Кыргыз деңизи областы болгондон кийин андагы жетегиз районундагы мындай жетимсиретпей, жесирлентпей, кесирлентпей, ал деле орусчага которуп окулганда ЖТ огус болуп жүрбөйбү? Ал деле орой экен да. Аны деле орустар жазып атпайбы тиги кашанын ичине Сембыков деп. Анда деле Жети Бука кылып койбойлубу? Кызыл деңиз областы, Жети Бука району, Көк жайык деле өбө жок да. Кок жайык болуп калат, Жашыл жайык жайыты деп жазып салышыбыз керекпи? Эгер ошентип жазып сала турган болсо, анда бер жактан башташыбыз керек да. Төрткүл, Бөкөнбаевалардан. Аларда деле өбө жок болуп туруп, анан Торткул, Бөкөнбаев болуп калат атпайбы? Аларды эмне кылабыз? Аларды гана алек заматта алмаштырышыбыз керек болот. Алардын баары бүткөндөн кийин түпкө барышыбыз керек да. Түп деле түп болуп жүрбөйбү? Үй жок да. Ю менен жазылып жүрөт туурабы? Йоттошкон тамга менен. А бизде жок да ал. Аны кандай кылабыз? Түк кылабызбы? Же тык кылабызбы? Аны дагы бир атты табышыбыз керек да. Деги эле бир райондун эмес, бир област эмес, биз көлдүн атын алмаштыра турган болсокчу, бул эбегейси чоң каражатты талап кылат да. Бир көчөнүн атын алмаштырууга 1 миллион сомдон ашык акча кетет. Кичинекей эле бир көчөнүн атын алмаштырганга айылдын ичиндеги, шаардын ичине айтпай да коеюн. А бул эми район, област, анан Кыргызстандын картасы баардыгы алмашып атат. Ал деген эчен деген акчаларды талап кылат. Аны биздин бюджет көтөрө алабы? Мейли бюджет көтөрүлсүн, демирчилер чыксын, баарын табалы, жабалы. Эл көтөрө алабы? Касиет көлдүн уруп кетпейби? Кусуру, касиети тийбейби бизге? Ким кепилдик берет? Ысык көл деген тиги кылымдар бойло Кыргыз менен эри шаркы жашап келатпайбы? Ысык көл болуп аталып жатпайбы? Эмнеге эле азыр эле чыга калдык жакпай атат деп? Же көлдүн бөксөрүп жатканы, же болбосо тартылып жатканы, а мүмкүн ал бизге таарынып жатканы чыгар. Толбой жатканы бизге ыраазы болбой жаткан чыгар. Мүмкүн биз жатпай жаткан чыгарбыз. Көл эмес, орустардын сөзү эмес. Маселе башка жакта да. Эгер ошончолук эле зарылчылык болсо, Ысык көлдүн аталышы кандайдыр бир экономикалык өсүшкө тоскоолдук жаратып жаткан болсо, аны бизден дагы урматтуу улуулар өттү эле го. Касым Тыныстанов менен Жусуп Абдрахманов убагында улутка күйгөн адамдар ошолор деле көтөрүп чыгат эле го. Көлдүн, Ысык көлдүн жеринде, жээгинде жашаган жетеке деле айтмак эле го. Жергиликтүү элдин жашоосун жеңилдетиш үчүн ушундай кадамга баралы, ушинтип атын алмаштырып салалы деп. Ошолор көтөрбөгөн нерсени биздин көтөрүп жатканыбыз ары барганда алсыздык, бери келгенде акылсыздык го дейм. Кандай дейсиңер? Эмне эле туруп эле биз Ысык көлгө атын алмаштыруу сунушу менен чыгып калдык. Менин жеке пикиримде мындай сереп салган адамга көрүнө эле турат да, бул баягы тамгасы эскирип кетти, алмаштырып салалы деген эле сунуштун, идеянын ошону эле уландысы, ошону эле чубалгысы. Мунун артында бир чоң күчтөр турганын, мамлекеттер турганын байкаган адам байкап деле жатат. Жөн эле элдин эң эс тутумуна эксперимент жүргүзгөндү токтотушубуз керек да. Этият болушубуз керек да. Бул бир дагы мындай азыркы күндө алаңтык кылыш үчүнбү, алаксытыш үчүн айтылды кеп анда эмес, элдин кыжырын келтирип атпайбы? Элдин кыжырын келтирип атпайбы? Пайдасы жок да зыян. Бул кадыр эч ким макул болбойт. Ал эл койгон энчилип атат да Ысык көл деген. Ага ким эйлик кылат? Аны элге салыш керек да. Эл алса эл алсын. Эл койгон атты. Эч ким мындай кадамга барган эмес да. Эч бир депутат көтөргөн эмес. Эч бир мындай окумуштуу академик агаларыбыз көтөрбөгөн нерсени биз бүгүн туруп эле жылан чакпай, жылкы теппей эле көтөрүп чыктык да, атын алмаштырып салалы, Кыргыз деңизи кылып салалы депчи. Ошондон эле бир көлдүн көлөмү көбөйүп кете тургансып. Бул жомок да. Бардыгын алмаштырып салган күндө деле биздин көзүбүз көрүп калган, оозубуз көнүп калган, жүрөгүбүздө түнөп калган жан дүйнөбүздөн Ысык көлдү кантип алып салабыз?
аны алмаштыруу, ысык көлдүн атын алмаштыруу ал жанагы кире беришинде чыгып беришинде табличкалар менен алмаштырбайт да. Ал деген эчен деген каражаттарды талап кылат да. Эчен деген эмгектерди талап кылат. Архивдик документтерди, тарыхый документтерди бардыгын анда которуп чыгышыбыз керек да. Мейлі алардың барын отырып шыққанда дағы ақын жазушылардың, ақындардың ырларын, Алыкулдун ырларын, Чыңгыз Айтматовдун азыр жана Гүлнур Салтыганова созуп жүргөн ысык көлүм деген ырды, Алы Маки ысык көлү деген тартылган тасмаларды, алардын баарын эмне кылып салабыз? Алек заматта жок кылып салабызбы? Бул болбой турган нерсе да. Кантип эле кыргыз ушундай кадамга барсын? Өзү отурган бутакты өзү аралап салсын. Дегеле башка маселе жокпу бүгүнкү күндө көтөрө турган, сунуш кыла турган? Ысык көлдүн атын алмаштыруу деп. Алмаштыра бердик. Баягы ат өзгөрдү, эч нерсе өзгөрбөдү, калып калдык кусалык көздөрдөгү дегендей эле болуп жатпайсызбы? Кусалык ала калат, башка эч нерсе жок. Жашоону өзгөртпөйүкпү? Акыл эсти өзгөртпөйүкпү? Турмушту өзгөртпөйүкпү? Анан тарыхый аттарды өзгөртөбүз деп билесиздерби? Калыгул. Эми Кыргызстанда бирден бир ушул бүгүнкү жашоону ошондон 200 жыл мурун эле билип турган, сезип турган, көрүп турган Оля Калыгул эмне деп айткан? Ошол ысык көл жөнүндө ал өзү тирүүндө керез айткан. Менин өлгөндө сөөгүмдү ысык көлдүн кире беришине койгула деп. Күнгөйдөн агат миң булак, Тескейден агат миң булак, агып чыкпайт бир булак. Тегереги туюк, төбөсү бийик, ысык көл бейиштин бир эшигидир деп. Кышында кашкайган сугу жок, жайында антарган ысыгы жок. Ат жеткен жерде мындан артык кызыгы жок. Ысык көлдү сактагыла. Балдар ысык көлдөн кетпегиле деп осуятын калтырып кеткен. Ошол осуятты эмне кылабыз? Ысык көл деп айтып кеткен ал. Дегеним ушундай сунуш менен чыккандан кийин өз оюмду ортого салгым келди. Кандай болгон күндө дагы, кандай заманга туш келгенде, кандай кадамга туш келген убакта дагы биз мындай ээленчилеп коюлган аттарга этият мамиле кылышыбыз керек. Бүгүн ысык көлдү алмаштырабыз, ал жакпай жатат десе, андан кийин дагы бирөө чунактар чыгат да, ала тоону деле алмаштырыш керек. Азыр да чыгып атпайбы? Борборду мындай кылалы, мамлекетти мындай кылалы деген сунуштарчы. Мына ушундайларга мындай чара көрбөсө дагы мындай катуу эл тарабынан каршылык көргөзүшүбүз керек да. Анткени ар бирибиздин бул парзыбыз, ар бирибиздин карызыбыз. Бизге ата бабаларыбыз ушул алакандай коо жерибизди кандай кылып тапшырып калтырып кетсе, биз ошондой кылып тапшырып калтырып кетели. Бул биздин парзыбыз, биздин карызыбыз. Биз көл деп көндүкпү? Ошентип эле көл деп өткөзүп берели. Кыргыз деп эле. Кыргыз бойдон калыш керек, көл бойдон калыш керек. Башка маселе болбош керек. Каада салтыбыз дагы өз нересинде калыш керек. Тилибиз калыш керек. Каада салтыбыз калыш керек. Тарыхыбыз калышыбыз керек. Анан тарыхый аттардын баардыгы калыш керек. Ошондо туура болот деп эсептеймин. Мен эми өзүмдүн пикиримди айттым, ортого салдым, суроода салдым. Жаманбы, жакшыбы, ар бир адам өзүнүн пикирин айтыш керек. Ушинтип коомдук пикир түптөлөт, ушинтип коомдук пикир күчтөнөт, жакшысын кабыл алат, жаманы четке кагылат, баягы талаштан тастык жаралат деген ошо. Рахмат туугандар.